Сиз акыркы жылдары башка өлкөдө эмгек мигранты болуп иштеп, пандемия учурунда Кыргызстанга кайтып келүүгө мажбур болдуңуз. Эми сиз кайрадан коомго кантип интеграцияланып жана каражат иштеп табуу маселенин алдында турасызбы? Мамлекеттин жана коомдордун реинтеграция процессиндеги башкы максаты кайтып келген мигранттарды экономикалык колдоо болуп саналат. Аны жумушка орноштуруу, суроо талап көп болгон кесиптерге окутуу, ишкерликти өнүктүрүүгө көмөктөшүү, банк кызматтарына жана кичи насыянын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, каржылык сабаттуулукка үйрөтүү, актуалдуу маселелер боюнча кеңеш берүү менен ишке ашырууга болот. Жогоруда айтылган аспектилердин бардыгы мигранттын ийгиликтүү реинтеграциясы үчүн абдан маанилүү. Алар биринчи кезекте терс кесепеттерден алыс болууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле өз мекенине кайтып келген мигранттарды жумушка орноштуруу маселесин чечүү ийгиликтүү реинтеграциялоонун өбөлгөлөрүнүн бири экендигин баса белгилөө керек. Мигранттарга ички эмгек рыногунун талаптарына ылайык жумуш табууга жардам берүү өтө маанилүү. Эстей жүрүшүбүз керек. Мекенине кайтып келген мигранттар биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын жарандары. Алар колдоосуна муктаж жана бардык мамлекеттик кепилдиктерди, кызматтарды колдонууга укуктары бар.